Достор, бүгүн менин неберелерим үйгө келип, эшикке ойногону чыгышты. А мен болсо алардын келишине каша жасап коеюн деп, күрүчтү жууп, газга асып койдум. Эмнегедир кашаны жакшы жешет. Башка тамак кылайын десем, жок, каша дейишти. Каша болсо каша деп, мынакей кашаны асып койдум. Бул эң эле оңой тамак. Балдарым жыргап ойноп жатышкандан видеого тартып коеюн деп айнектен карап турсам, мессага неберем келип мени тим эле бетке кар ырыткандай сүйүнүп жыргашты. А мен болсо андан ары тамагымды жасайын. Бул эң эле оңой тамак. Үстүндөгү көбүктөрүн алдым, жакшылап кайнаттым. Андан кийин үйдө болгон сүттү, пакеттеги сүт экен, ошону куюп, татымына жараша туз салдым, бир аз шекер коштум. Мен өзүм негизи шекерди көп жебегендиктен туз менен кыламын. Мынакей кашабыз дагы даяр болуп калыптыр. Идиштерге куюп, сары май, сливочный масло менен аралаштырып, неберелериме жедирип койдум. Сиздер менен Супер Мамасета каналы болду. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар.